Борбор қалада өтіп жатқан Москва күндерінің алқағында 16 жашқа чейинки өспүрүмдөр арасында самбо боюнча достук турнири болуп өттү. Аталган иш-чарада Бишкек жана Москва шаарынан келген жалпы 18 балбан күрөштү. Уюштуруучулардын айтымында бул турнирде жеңүүчү жана жеңилүүчү деген болбойт. Анткени иш-чара эки өлкөнүн достугу үчүн өткөрүлүп жатат. Турнир концерттик программа менен коштолуп, Москвадан келген делегаттарга Бишкек шаарынын мэриясы жана мамлекеттик спорт агенттиги тарабынан атайын сыйлуу белектер тапшырылды. Достук үчүн арналган иш-чара тууралуу кененирээк Айза Камчыбекова баяндайт. Бүгүн Борбор калада Москва күнүнүн экинчи күнү белгиленип жатат. Буга ылайык бүгүн Бишкек жана Москва шаарларынан самбо боюнча 16 жашка чейинки балбандары күч сынашты. Алгач иш-чаранын башында Бишкек шаардык мэриясы мамлекеттик спорт жана жаштар агенттиги менен биргеликте Москвадан келген конокторго сыйлуу белектерин ыйгарышты. Кыргыз-орус достугун даңазалоо, ынтымакты бекемдөө үчүн спорттун самбо түрү тандалып алынганы дагы жөн эмес. Анткени бул спорттун түрү боюнча Россия Федерациясынын спортчулары дүйнөлүк деңгээлде көрсөткүчтөрү жогору. Бишкек шаардык мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысы Даулет Дасалиев белгилегендей, бул иш-чара таймаш эмес, чеберчилик алмашуу менен достукту бекемдөө максатын көздөйт. Москвалыктардын Кыргызстандагы күнү болуп атат. Ошого байланыштуу бүгүн достук самбо турнири болуп атат. Бүгүн сенка на сенку деген мындай командалык иретте жарыш өтүп атат. 9 весовой категориядан булар бүгүн жеңүүчүсү да жеңилген да болбойт. Себеби бул достук беттеш. Аталган иш-чарага Бишкек жана Москва шаарынан келген жалпы 18 балбан катышты. Алардын бири Темирлан Уланбек уулу. Темирлан 55 килограмм салмакта орус балбаны менен күрөшүп 7-1 эсебинде жеңип алды. Бул сыяктуу эл аралык турнирлерге жаш балбан биринчи жолу катышып жаткан жок. Анткени буга чейин бир катар эл аралык турнирлерде байгелүү орундарга ээ болуп келген. Эми алдыда Азия оюндарына даярдык көрөрүн жаш спортчу кошумчалады. Күрөшүп атканда Плеческален деген приемду ыкмага салдым. 4 бага түштү. Эң эле максимальный балл 4 балл болот. 4 бага түштү. Күрөш 1 балдан улам ошол приемго түшүп атып 7-1 эсебинде утуп кеттим. Сопернигим жакшы экен, күрөш физикалык жактан, техникалык жактан эле күчтүү экен. Бирок утканга аракет кылдым, уттум. Ал эми бул орус балбаны Ростислав Черный, ал 16 жашта. Бүгүнкү кыргыз-орус достук турниринде 66 килограмм салмакта күрөштү. Ал биринчи жолу кыргыз балбандары менен күрөшкөндүгүн кошумчалап, утуу үчүн болгон аракетин жумшагандыгын кошумчалады. Анткени каршылаш кыргыз балбаны физикалык жактан даярдыгы мыкты болуп, жеңиш жеңилге турган жок дейт ал. Соперники из Кыргызстана показали. Кыргызстан спортчуларынын көлөмдөрү кичинекей болгону менен физикалык жактан абдан күчтүү экен. Буга чейин далай спортчулар менен каршылашкам. Мисалы менен чыккан спортчуну акыркы гана мүнөттөр 2-1 эсебинде уттум. Жеңиш оңойго турган жок. Бул иш-чарага Москва шаарынын мэриясынын атынан атайын самбо боюнча дүйнө чемпиону дагы келген. Ал Москва шаарынын самбо боюнча башкы машыктыруучусу Михаил Мартынов. Биринчи рет Кыргызстанга келип жаткан спортчу дагы көп рет Кыргызстанга келерин ишендирип, өзгөчө сый-урматка ыраазычылык билдирди. Очень приятно находиться в Киргизии впервые. Биринчи жолу Кыргызстанга келишим. Мен аба майданынан түшөрү менен эле бул өлкөнү чогуучун эмес, буга чейин таанып жүргөндө жакын кабыл алдым. Мага өзгөчө Кыргыздын улуттук тамактары жакты. Кечинде суук болгону менен түштө бир башкача жылуу экен. Анан да өзгөчө сый-урматка бөлөнүп жатканыбызды айта кетпесем болбойт. Жана да спорттун самбо түрү тандалып, бул эки өлкөнү жакындатуу үчүн өткөрүлүп жатканы кубандырбай койбойт. Дагы бир эмес, көп ирет бул сыяктуу турнирлер өтөт деп ишенем. Иш-чаранын соңунда медальдар тапшырылып, эки тараптын өкүлдөрү бири-бирине белектерин ыйгарышты. Келген коноктор көрсөтүлгөн сый-урматка, кыргыз элинин меймандостугуна ыраазычылык билдиришти. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.